талас деп аталган абдан чоң көргөзмө. Бул ошо биздин улуттук сүрөт музейи тарабынан жана Борбордук Азия университети менен биргелешип өткөрүлүп жатат, министерствонун колдоосу менен. Анан бул көргөзмөнүн өзгөчөлүгү ошо музейдин фондунда болгон, сакталып турган 30тан ашык курак үлгүлөрү көрсөтүлгөн жана ошондой эле ошо заманбап сүрөтчүлөр дагы өздөрүнүн курактарын көрсөтүп жатышат. Анан негизги ошо идеясы бир четинен сактап калышыбыз керек илгерки үлгүлөрдү, экинчи жагынан ошол мурдагы курактар жаш сүрөтчүлөргө, заманбап сүрөтчүлөргө дем берип, жаңы иштерди жаратууга жардам берет. Анан бул чоң көргөзмө ЮНЕСКО менен биргелешип жасап аткан чоң иш аракеттин бири. Анткени ошо ЮНЕСКО офис, Кыргызстандагы ЮНЕСКО офис куракты дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизген аракетин көрүп жатат. Тарыхка кайрылсак, курактын негизи ташка чегилген сүрөттөрү бар да. Ал абдан байыркы сүрөттөр, Табалдиев тапты эле археолог. Анан ошол сүрөттө ошо ат жабдыктары көрсөтүлгөн да. Ошол жерде курактарды мынтип айырмалап көрсө болот да. Анан бул болсо ошо музейдин коллекциясындагы жөлпөш деп жазылып турат. Бул ушундай ат жабдыктарда атайын куралган. Лейлек жерге талга тиешелүү экен. Анан эң эле популярдуу болгон бул ошо туш кийиздер болчу. Анан туш кийиздерди биз көбүнчө сайма деп элестетебиз. Бирок куралганда туш кийиздер абдан көп жасалчу мурун. Анан ошо музей аябагандай кооз үлгүлөрүн сактап калыптыр. Анан бул жерде мисалы үчүн түштүктө аябай майда куралат эле. Түндүктө болсо кичине чоңураак да түшкөн сүрөттөрү. Бул болсо ошо 20-кылымда куралган курак экен. Анан музей кызматкерлери таластан алып келишкен экен. Бул ошо туш кийиз. Анан карап көрсөңүздөр аябай түстүү, көк дагы, кара, сары, ар кандай түстөгү кездемелер колдонулган. Анан ошо курактын аябай мындай илимпоздорду дагы искусствотануучулар таң калтырган. Ушундай бири-бири менен айкалышпаган түстөрдү дагы ошо биздин чеберлер айкалыштыра билип, анан бул жерде түс бир четинен, экинчи жагынан ошо геометриялык фигуралардын айкалышуусу эң эле бир гармониялык түрдө жасалган. Дагы абдан көп жасалган бул көшөгө курактар болчу, өзгөчө түштүктө. Анан муну мисалы үчүн жерге талдан келген кыргыздардан, алар кийин чүйгө көчүп келгенде ошолордон ошо музей кызматкерлери сатып алган. Анан мисалы үчүн ушундай 70-жылдар болобу, 50-жылдар болобу, ушундай курактарды карасак, кандай кездемелер ошол убакта модада болгон көрсөк болот. Мисалы үчүн ондай эсиңиздерде болсо, ошо 60-70 жылдары ошондой гүлдүү кездемелер аябай модага кирген. Биздин апаларыбыз, энелерибиз ушундай көйнөктөрдү тигип кийчү эле. Демек, биз ошо курак тарых айтып берет дегенде, биз ушундай нерселерди айтып атабыз да. Ошол кичинекей кездемелер аркылуу биз ошол тарыхтын ошол маалында болгон мода жөнүндө билсек болот, адамдардын ошо табити жөнүндө билсек болот, жада калса экономика жөнүндө, ошондо кайсы жолдор менен кандайча ушундай кездемелер Кыргызстанга келген деп. Жана айтып өткөндөй, ошо көшөгө курактарда абдан ошо жакшы сакталып калган. Анан негизгиси булар туш кийиздин айырмасы 4 бурч болуп жасалат. Анан ошо ортодон мындай четке карай композиция кетет. Анан көбүнчө ушундай 4 бурч өзүнчө композициялардан турат. Туш кийиз болсо мындай туурасы чоңураак келип, анан ортосу бөлүнөт да, куралбайт. Көшөгөдө болсо бүт
бүтпейтин баардыгы тең куралып чыгат. Анан могул канча көп кичинекей детальдар болсо ошончо бул молчулуктун, токчулуктун, көбөйүүнүн символу болуп эсептелет да. Анан ошон үчүн бала төрөлгөндө да жана чапан тигет го, 40 кездеме алып, ал дагы ошо көбөйүүнүн бир символу да. Ошондуктан канча көп кичинекей кездемелер болсо ошончо жакшы деп эсептелет. Анан биз ошо куракты айтып атканда сөзсүз түрдө мындай салттуу билим, илимди айтып өтүшүбүз керек. Анткени мисалы үчүн куракты карасак, бул жерде абдан көптөгөн ошол жасаган аялдар геометрия, арифметика, бул муну чындап эле санап өтүш керек да. Мисалы үчүн биз ошо айтып коебуз салттуу депчи. Бул жерде өзүнүн так эрежелери бар. Анан акты караны кызылга салып жөн эле кете бербейт. Анын өзүнүн аябай так логикасы бар да. Ошондуктан бул ошо кылымдар бою байкап келип, анан ошо салттуу билимге, илимге айланган нерселердин баарын тең ошо куракчылар өзүнүн чеберчилигинде колдонгон. Кээ бирде биз ошол биздин мурастын баалуулугун байкабай билбей калабыз. Анан мисалы үчүн мына төшөктөр бир 15 жыл мурун музейге сатып алынган. Мисалы үчүн Ысык көлдөн Сайрагүл деген ападан сатып алганбыз. Анан ошондо биз төшөктөрдү издеп жүргөндө апаларга ушул төшөктү алат элек музейге десек, ой жок, бул эски, эмне кыласың, мен сага жаңысын, жакшысын берем деп айтат эле да. Анан жок, бизге ушул керек деп ошо сактап калганга музей кызматкерлери аракет кылганбыз. Анан демек ошо биз дайыма эле биздин ошо мурастарыбыз күнүмдүк болуп калгандыктан, күнүмдүк тиричиликке айланып кеткендиктен биз кээ бирде байкабай калышыбыз мүмкүн. Бул ошо 15 жыл мурда болчу, бирок азыр курак аябай жанданып, анан биз дагы эски нерселердин маанисин, баалуулугун билип, азыр ошо негизи жакшы сакталып жатат деп эсептейм. Бул жерде биз ошо кичинекей жүк көрсөтүп койгонбуз. Анан эми жүктү баарыбыз билебиз, төшөк журкандардан турат. Анан анында мынтип жыюу эрежелери абдан терең бир четинен, символдук жагынан. Анан ошо жүктө болгон көбүнчө төшөк журкандар мурда ошо куралып жасалат эле. Анан кийин эми албетте жашоо шарттары өзгөрүп дегендей көп куралбай калды. Бирок дагы деле азыр көрсөңүздөр курак төшөктөр азыр кыргыз үй деп биз өзүнчө бөлүп, анан кайра ошо салттарыбызга кайрылып келип аткандайбыз да. Анан бул жерде ошо музейдин коллекциясындагы төшөктөр көрсөтүлгөн. Көлдөлөң деп ошо 15 жыл мурун ошо көлдөн сатып алдык эле. Ошо атайын Көлдөлөңдө куралат. Бул панно Чолпон Аламанова сүрөтчүгө таандык. Чолпон өзү куракчы, заманбап сүрөтчү. Анан бул жерде көрүп турсаңыздар, ошо Борбордук Азия өлкөлөрүнүн алып келинген кездемелер жана Пакистандан. Бул ошо Пакистан менен Борбордук Азиянын ортосунда улуу жибек жолуна арналган чоң долбоор болчу. Анан акырында ошо Чолпон айым биз кыдырдык эле, бүт жерде ошо маданий мурастарды сактоо боюнча долбоор болчу. Анан бүт жерден кездемелерди чогултуп келип, анан ушундай бир жакшынакай панно жасаган. Ошо бул достуктун, биздин жалпы маданиятыбыздын белгиси деп. Бирден жакшылап карасаңыздар, мисалы үчүн бул кездеме бул Пакистанда аябай популярдуу чоң жолуктарда салынышат да. Ошол жерден алып келинген. Анан бул Өзбекстандыкы. Анан бул жерден карасаңыздар, илгерки сайманы курап койгондо атайын бузган эмеспиз, ушу кичинекей сайма таап. Анан бул ошо баркыттар бияктан Тажикстанда аябай популярдуу болгон.
кездемелерди көрсөңүздөр болот. Анан ошо кесилишкен тагдырлар деп аталат, бирок жалпысынан ошо биздин улуу жибек жолуна, ошо улуу жибек жолунда бойлото болгон маданияттарга арналган да. Анан ошондуктан бул жерде ошо ар кайсы 5 Борбордук Азия өлкөдөн жана Пакистандан келген кездемелер ошо бири бирине кирип дегенде айкалышып ушундай бир пано катары көрсөтүлгөн. Анан бизде ошо каттама курак деп каттаманын түрлөрү бар да, жылдызча деп. Анан мисалы үчүн ол турна катар же турна курак деп аталат. Анан карасаңыздар чын эле турналар учуп бараткандай. Демек ошо бул аябай биздин ата бабаларыбыз, энелерибиз табиятка жакын болуп, ошонун баарын байкап, анан кийин ушу куракта чагылдырган да. Бул каттама курак жасалуу техникасы аябай кылдаттык менен анан көп убакыт алат да. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай, бул ошо каттап үстүнө анан эң эле кичинекей кылып жасаса болот да. Демек кичинекей, билбейм, 1-2 сантиметр болгон кездемени дагы ыргытпай ушундай ошентип жаралган деп ойлойм да, жалпысынан курак. Анан каттап келип, анан чапандарды жасалгалап, ушундай көшөгөлөрдү жасалгалап келген да биздин энелерибиз. Бул иш болсо тоолордун данышмандыгы деп аталат. Бул дагы Чолпон Аламановага таандык. Анан ошо жалпы тоолуу аймактагы жааматтардын ошо билимдери жөнүндө, анан ошол тоо өзү жөнүндө, тоодо өзүнчө бир билимдин ээси деген ой, ошондой философиялык ойлор менен ушундай тоолорго окшоштуруп жасалган пано экен. Биздин энелерибиз эч кандай эскиз жок жасайт эле, өздөрү эле. Анан азыркы сүрөтчүлөр ар ким ар кандай техника колдонот. Кээ бирлер эскиз жасайт, кээ бирлер жасабайт. Бирок менин байкашымча көбүнчөлөр эле жасабайт. Мындай тизип алат, чоң пано болсо. Бирок ошо аттайлап мындай сүрөт тартып, бирок кездешет кээ бирде эскиз жасаган. Жана чийит окуганда деле жалаң мындай геометриялык фигураларго ошондо да эскиз жок эле, өздөрү эле кете берчү да. Буга чейин айтып өткөндөй, азыркы сүрөтчүлөр ошо куракка жаңы маанилерди, маңыздарды салууда, мындай өздөрүнүн бир жеке сезимдерин бөлүшүп же социалдык көйгөйлөрдү бөлүшүүдө. Мисалы үчүн бул иш, бул үй бүлөдө болгон зордук, зомбулукка арналган иш. Анан көрүп турсаңыздар, ошо өзү бир чапканда деп аталат. Биринчи үйдө ошо зомбулук башталганда, мисалы үчүн бир жолу бетке чабат, анан боло берет, эчтеке болбойт, эми ар кандай болот да деп аялдар эч кандай мындай каршылык көрсөтпөйт, кечирет. Анан ошентип көбөйүп барып, анан акырында мисалы үчүн курактар бул ошо көгөрүп калат го, ошону билдирет да. Анан кичинекей ак перметтер бул ошо аялдын көз каранды болуп, аялдарда ушундай назик болуп, ошо туруштук бере албагандыгынын символу да. Анан акырында ушинтип атайын ушундай салттуу кийимдерди колдонгон, мындай белдемчи кылып, анан акырында ошо бизде Кыргызстанда да көптөгөн аялдар ошо өлүм көрдү. Ошолорго арналган иш бул. Жерде сиздер көрүп турган иш апакай деп аталат. Анан курак негизи аябай түстүү болот эмеспи? Анан бул куракты мен Маншук Ездавулет деген сүрөтчү менен биргелешип тиктик эле экөөбүз. Анан бул ушу 1916-жылга арналган. Анткени ошо атайын жалаң ак түстү колдондук. Анткени ошо адамдардын жашоосунан ак түс кетип, анан
бир жагынан, экинчи жагынан биз ошо адамдарды көмгөндө кепинге оройбуз го. Анан дагы бул акты колдонгонун себеби ошо биздин тарых окулбай калган ак барактар деп. Бирок эң негизги символ ошо биз мисалы үчүн мен күнөөлүү эмесмин дегенде мен акмын деп айтабыз го. Анан ошол 16-жылы жүздөгөн, миңдеген адамдар ошо курман табышкан. Анан ошолордун элесине арналат. Анан ошо аталышы апакай деп аталат, англисче, орусчаларында ошо күнөөсүз деп. Анткени ошо канча миңдеген адамдар күнөөсү жок эле ошо Кытайга качып атып, орус армиясынан ошо курман болушкан. Бул панно Бата деп атаптыр, Чолпон Аламанова сүрөтчү. Анан ошо карап көрсөңүздөр, мындай көзмөнчөктөргө окшош да. Анан ошо атасы катуу ооруп атканда ошо атасына арнап жазаган экен да. Анан ошо өзү айтат, ошо ата энебиз эле бата бербестен мен дагы ошо атамдын жакшы болуп кетишин каалап ушундай тиккем деп. Мен аябай окшоштурам да, жана шууру көзмөнчөктөр барга, ошолорго түстүү. Анан ошо жашообузда мындай түс көбүрөөк болсун деп ушундай аябай түстүү жасагым келди деп айтып берди эле да интервью маалында Чолпон Аламанова өзү. Бул болсо ошо Гаухар Сыдыкова деген сүрөтчү айымдын паносу. Анан бул үй бүлө очогу деп атаптыр. Анан ошо балдарыма, неберелериме арнаган менин сүйүм деген экен да. Эми биз ошо бирөөнү жакшы көрсөк, сени жакшы көрөм дебестен, мисалы үчүн тамак берсек, ал дагы өзүнчө бир сүйгөнүбүздүн, жакшы көргөнүбүздүн билдирүүбүз. Анан Гаухар болсо, мен ошо курак курап, ошо үй бүлөмө арнадым, балдарыма, неберелериме, ошо күйөөмө арнадым деп ушундай курак кураган экен. Анан аталышы ошо үй бүлө очогу деп аталат экен. Эски саймаларды колдонуптур да. Иш кылабыз деп бүтүн нерселерди бузбайбыз. Бул ошо бөлүп сатат го базарларда, ошол жерде алып анан колдонобуз да. Дагы бул көргөзмөнү жасап атып биз таң калган нерсебиз кийиздер да куралат экен. Анткени биз шырдак деп билебиз, аппликация жолу менен жасалган. Анан жана басылган ала кийиз деп билебиз. Анан ошо музейдин коллекциясында ошондой куралган жакшынакай кийиздер бар экен. Анан булар ошо өткөн кылымдын ортосунда көлдөн сатып алыныптыр музейдин коллекциясына. Анан ошо бул жерде көрүп турсак, өзгөчө ноонун түсү аябай мындай бир өзгөчө да. Анткени биздики көбүнчө кызыл, күрөң, жашыл деп. Бул жерде ошо сыя түстөр, анан кызгылт түстөр бир аябагандай кооз жол менен жасалыптыр. Анан ошо негизи эле биз абдан кубанып атабыз, ошо музей өзүнүн коллекциясын көрсөтүп, анткени булардын баары катылып жатат да жердин астында. Анан атайын запасниктерде бул өзгөчө бир мүмкүнчүлүк, ошо келип музейде катылып сакталып турган курак үлгүлөрүн көрүп, жана ошо заманбап сүрөтчүлөр менен таанышып кетүү.